Ошол жылдын 8-мартынан тартып мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17.500 сом өлчөмүндө айыппул салынып, же коомдук жумуштарга тартылып келсе, мындан ары мас абалында унаа башкарган айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Ал эми унаа башкарууга таптак укугу жок жарандардын мас абалында унаа башкаруусуна буга чейинки жоопкерчилик 15.000 өлчөмүндө айыппул салынып келсе, мындан ары 3 суткага камакка алынат. Эгерде мас айдоочу өзүнүн спирт ичимдигин ичкендигин текшерүүдөн өтөөдөн баш тарткан учурда буга чейин 17.500 сом айып салынып келсе, мындан ары айдоочу 3 суткага жана айдоого укугу жок айдоочу 5 суткага камакка алууга алып келет. Ошондой эле спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган учурда 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин айдоочу мас абалында жоопкерчилигине кабылып, башка адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20.000 айып салуу же 5 суткага чейин камакка алуу болсо, мындан ары айдоого укугу жок айдоочуга 7 суткага камакка алууга, ал эми айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Мындан ары эгерде айдоочу жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан кайталанып мас абалында транспорт каражатын башкарган жана мас абалында жоопкерчилигине кабылган учурда автоунаасын убактылуу алып коюу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат.